Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Россияда кара тизмеге кирген кыргыз жарандарынын саны өстү. Август айына карата Россиянын кара тизмесине кирген кыргыз жарандардын саны 47.989 адамды түздү. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда бул июнь айына салыштырмалуу 4355 кишиге көп. Мекеменин маалыматына караганда бул убакыт аралыгында депортация болгондордун саны белгисиз. Быйыл майда Россиянын кара тизмесинен 45 миңден ашык кыргызстандык чыгарылганын, 43.634 жаран тизмеде экенин Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдирген. Миграция тууралуу маалыматтарды берүү үчүн Манас аэропортунда 2, Бишкек жана Ош шаарларында бирден түйүн ачылган. Августтун аягында Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Россиянын адам укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москалькова менен Москвада жолугушкан учурда мигранттар маселесин көтөргөн. Жаманбаева Россиядагы кыргызстандыктар жашаган жерине каттуу туруу, медициналык камсыздандыруу, кара тизмеден чыгуу, балдарын мектепке окутуу сыяктуу маселелерге туш болуп жатканын айткан. Айрым учурда эмгек укуктары корголбой, орой мамилеге кабылып жатканын белгилеген. Россияда миллиондон ашуун кыргызстандык эмгектенип жүрөт. Булак Назар Ньюс KG. Эмил Токтошев Россияда чет элдик айдоочулук күбөлүктөрдү колдонууга тыюу салуу маселесин көтөрдү. Бүгүн 7 сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Эмил Токтошев Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы РФ аймагында айдоочулардын орусиялык айдоочулук күбөлүгү болгондо гана таксиде иштөөгө уруксат берүү жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарганын айтып, Россияда 700 миңден ашуун мекенештер иштеп жатканын белгиледи. Буга байланыштуу эл өкүлү Кыргызстан ээпке жана башка интеграциялык бирикмелерге мүчө экенин эске алып, чукул чараларды көрүүгө чакырды. Ал эми депутаттар Айбек Осмонов жана Айбек Маткеримов Конституцияга ылайык ар бир адам билим алууга укуктуу экенин эске салып, аткаруу бийлигин калктын билим берүү кызматтарына жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү, бала бакчаларды, мектептерди жана жогорку окуу жайларды материалдык техникалык жактан камсыздоону жакшыртууга чакырышты. Муну менен катар Маткеримов мектептерди окуу китептери менен камсыз кылуу маселесине өзгөчө көңүл буруп, акыркы убакта бул жоопкерчилик толугу менен ата-энелерге жүктөлгөнүн кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG. TikTok'нун өкүлдөрү Кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүү үчүн Бишкекке келди. TikTok платформасынын бийлик органдары менен байланыш жана корпоративдик маселелер боюнча Борбор Азия жана Чыгыш Европадагы директору Сергей Соколов кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Кыргызстанга келди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалымат башкармалыгынын бөлүм башчысы Бектур Ибрагимов учурда Кыргыз өкмөтү менен TikTok'тун өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп жатканын ырастады. Биз жаш курак боюнча чектөө киргизүү, платформанын тартиптерин Кыргызстандын мыйзамдарына шайкеш келтирүү сыяктуу талаптарды койгонбуз. Азыр алар техникалык жактан да кыйынчылык болуп жатканын айтышууда. Бул сүйлөшүүлөр уланат, деди Ибрагимов. 30 августта Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTok'ту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алган. Мекеме буга соңку учурда бул социалдык тармак балдардын психикалык өнүгүүсүнө, саламаттыгына терс таасир тийгизип жатканына кабатырланган кайрылуулар көбөйгөнүн негиз кылды. Бул чечимди ишке ашыруу үчүн санарип өнүктүрүү министрлигине кат жөнөтүлгөнүн кошумчалаган. Министрликтин мындай чечими социалдык тармактарда кызуу талкууланып, аны сөз эркиндигин чектөө деп баалагандар да болгон. Тиркеме 2016 жылы Кытай рыногуна чыккан. Кийинки жылы ByteDance компаниясы эл аралык версиясын сунуш кылган. 2019 жылы тиркеме 693 миллион жолу орнотулса, 2020 жылы 850 миллионго жеткен. 2021 жылдын аягында статистикага караганда айына платформаны 1,2 миллиард киши активдүү пайдаланып келген. Кытайда күнүнө 600 миллион киши TikTok'ко кирип турат. Популярдуу тиркеме былтыр 11 миллиард доллардай киреше тапкан. Мурунку жылы бул көрсөткүч 4,6 миллиард доллар болгон. Булак Назар Ньюс KG.
Кремль Армения менен АКШнын биргелешкен аскердик машыгууларына комментарий берди. Армения менен АКШнын ортосунда машыгууларды өткөрүү аймактагы кырдаалды турукташтырууга жана өз ара ишенимди бекемдөөгө өөлгө түзбөйт. Бул тууралуу Россия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Мындай кырдаалды албетте мындай машыгууларды өткөрүү кырдаалды турукташтырууга өөлгө түзбөйт. Кандай болгон күндө да бул аймактагы өз ара ишеним атмосферасын чыңдөөгө мүмкүндүк бербейт. Россия өз функцияларын аткарууну улантууда. Россия коопсуздуктун гаранты катары Ереван менен да Баку менен да кылдат жана ырааттуу конструктивдүү иш жүргүзүүнү улантууда, деди Песков. Кремлдин Армениянын Азербайжандын мамлекет менен чек арага аскерлерин жайгаштыруу боюнча билдирүүлөрүнө тынчсыздануу боюнча суроого жооп берип жатып. Булак Назар Ньюс KG. Өзбекстанда 7 адам жасалма аракка ууланып, бирөөсү каза тапты. Өзбекстандын Фергана облусунда 7 адам жасалма спирт ичимдигине ууланып, алардын бирөөсү каза тапты. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазып чыкты. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалыматына караганда 5 сентябрда ден соолугу начарлап, башы ооруган 7 адам жергиликтүү ооруканаларга кайрылышкан. Дарыгерлер алар белгисиз зат менен ууланганын аныкташкан. Маалым болгондой, жабырлануучулардын баары үйлөнүү тоюна барышып, спирт ичимдигин ичишкен. Тергөөгө чейинки текшерүү учурунда уулангандар жергиликтүү цехти жасалган жасалма спирт ичимдиктерин колдонушканы белгилүү болгон. Тактап айтканда, бир нече жергиликтүү тургундар келишим түзүп, казакстандык брендтердин этикасын колдонуп жасалма арак чыгарышкан. Товарлардын бардык партиясы коомдук тамактануу пункттарынын бирине жана башка ишканаларга сатылган. Учурда кылмышка шектүү кармалган. Ага карата коопсуздук талаптарына жооп бербеген товарларды сатуу же сатуу максатында өндүрүү жана этил спиртин, алкоголдук жана тамеки буюмдарын мыйзамсыз өндүрүү же жүгүртүү беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Булак Супер KG. Каныбек Иманалиев билим берүү министри кызматынан бошотулду. Бүгүн 7 сентябрда Каныбек Иманалиев билим берүү жана илим министри кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгон. Тапшырылган эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбаганы үчүн билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев элеген кызмат ордунан бошотулду деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Иманалиев аталган кызматка быйыл 6 мартта дайындалган болчу. Булак Супер KG.